Бул чоң калпакты тигип жасап чыгуу бул 2 жыл мурда пайда болгон. Дал ошол биздин Манас университетинин студенттери тарабынан көтөрүлүп чыккан болчу. Идея Залкар Аманов аттуу жигитибиздин, Манас университетинин студенти. Буну өзүбүз каржылап жатабыз, бардык чыгымдарын өзүбүз жаап жатабыз. Албетте колдоолор бар, бирок моралдык колдоолор. Чынында бул калпакты Гиннес рекорддор китебине киргизүү максатын коюбуз. Бирок Гиннестер рекордторуна кирүүдө дагы бизге колдоолор керек болот. Андыктан колдоолорго да күтөбүз. Чоң калпак жасаш үчүн мунун жанына чоң камчы жасаш керек. Ошол чоң камчы жасап, анан чоң калпак жасасак, ошондо экөө бири-бирине аябай уйкаш келет да. Негизи ат жалында өскөн да кыргыз эли. Калпак кийген, колунда камчысы болгон, каяка конокко барганда да камчысын көтөрүп, калпагын кийип жүрүшкөн. Ошо боюнча муну чоң кылып, ошо Гиннестер китебине киргизсе болот да. Буюрса муну колдогондор болсо, муну ишке ашырса болот. Ошо бул трафаретти биринчи ушинтип кесип алабыз, кагаздан, картондон. Анан муну кайра материалга өткөрөбүз. Анан материалды алып келип, анан буяка бул ошо баягы компоновка болгон жерде ушул жерге орнамент турат. Бул баягы кичинекей калпактын эле ошо модели да, чоң көлөмү да. Ойму чийме боюнча аябай көп эме болду да. Талаш тартыштар болду да. Биринчисинде башка ойму болчу. Биринчисинде ошо жана Манастын белгисин койгонбуз да. Андан кийин аны жаратпай салышып, анан кайра бул оймого өттүк. Азыр коюмуз ушундай болот эми. 5 март калпак күнүндө саат эртең менен 9-да Манас университетинин расмий ачылышын жасайбыз. Андан соң саат 11-ден 1-ге чейин Алото аянтында көктөм шаңы жөө жүрүшү уюштуруп жатат. Ошол жерге да алып барабыз. Жана түштөн кийин күн бою Бишкек шаарынын тургундарына жана конокторуна көргөзмөгө ошол ВФ центр соода борборуна коймокчубуз. Тарых музейине бергени жатабыз. Дал ошол Манас университетинин атынан бир белек катары. Бул 5 март калпак күнүнө карата биз кыргыз элине кандай белек, кандай жаңычылык жарата алабыз, кандай белек бере алабыз деп ойлондук. Анан менин оюмча бул оригиналдуу дагы, өзгөчө дагы белек.